Камактагы Мадумаров ички иштер министринде дагы бир иш боюнча 5 сааттай сурак берди. Жогорку кеңештеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров 23 сентябрда ички иштер министрлигинин тергөө башкы башкармалыгында 5 сааттай сурак берди. Бул тууралуу Азаттыкка саясатчынын адвокаты Майрамбек Жумабеков билдирди. Анын сөзүнө караганда буга чейин Чыңгыз Абдымомунов аттуу адам 2015 жылы Бүтүн Кыргызстан партиясына $50 000 бергенин айтып, аны кайра кайтарып берүү өтүнүчү менен милицияга арыз жазган. Адахан Мадумаров андан бери 8 жыл өтүптүр. Мен эч нерсени билбейм. Биздин партия акча чогултпайт. Талапкерлерден акча чогултууну партиянын уставында да жок деп айтты, деди Майрамбек Жумабеков. Ички иштер министрлиги жазылган арыз жана Адахан Мадумаровдун суракка алыныш тууралуу маалымат бере элек. Адахан Мадумаровду милициянын атайын даярдыктагы бөлүгүнүн кызматкерлери 2 сентябрда Бишкекти кармап кетишкен. Ошол эле күнү Бишкектин 1 май райондук соту саясатчыны 24 октябрга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камакка алган. Ички иштер министрлиги Мадумаровго кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып коюлганын маалымдаган. Башкы прокуратура Мадумаровду 2009 жылы Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча протоколго кол койгон үчүн жоопко тартууга уруксатты парламенттен быйыл 22 июнда алган. Анда бийликтен аша чабуу деген берене боюнча айып коюлган. Адахан Мадумаров чек ара протоколу боюнча коюлуп жаткан айыпты жомок деп атаган. Ал коопсуздук кеңешинин катчысы кызматын 2008-2009 жылы туура 1 жыл аркалаган. Ошол кызматта турган 2009 жылы Ош Баткен Исфана жолун оңдоо жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. Садыр Жапаров документтер кыргыз тилинде жазылышы керектигин айтты. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды: урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү менен куттуктап, ушул тапта кыргыз тили чектелүү чөйрөдө. Коомдук саясий жана маданий тармактарда колдонулуп, билим, илим жана техника чөйрөсүнө сүңгүп кире албай жатканын билдирди. Мамлекет башы кыргыз тилин мамлекеттик саясаттын негизги багыты катары карап, өлкөнүн расмий турмушуна терең сиңирүү кажет экенин кошумчалады. Ошол эле маалда ар кандай документтерди башка тилде жазып, андан кийин гана кыргыз тилине которуу тажрыйбасынан арылышыбыз керек. Мамлекеттик тилдеги билим берүү тутумунун пайдубалынан бери кайра карап, кыргыз тилинде билим алып, оюн туюнтуп, кагазга түшүрө алган кызматкерлерди азыртадан өстүрүп чыгуубуз зарыл. Артыкчылыктуу илим тармактарында кыргыз тилде окумуштуу изилдөөчүлөрдүн жаңы муунунун жаралышына тиешелүү шарттардын баарын түзүшүбүз абзел. Жалпы илимдин жана кыргыз тилинин илимий базасын байытуу дагы учурдун талабы болуп турат деп айтылат куттуктоодо. Кыргыз тили мамлекеттик макамга ээ болгонуна быйыл 34 жыл болду. 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз ССРдин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алынып, андан кийин кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген. Быйыл 17 июлда Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон. Ага ылайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Эл алдындагы расмий иш-чараларда мамлекеттик тилде өткөрүлөт. Мындан тышкары шайлоо, референдумга даярдык, аны өткөрүү, соттук өндүрүштөр, сот жараяндары, куралдуу күчтөрдүн, укук коргоо органдарынын иши кыргыз тилинде болот. Эл аралык келишимдерди түзүү, ченемдик актыларды иштеп чыгуу, документтерди жүргүзүү, менчик жана мамлекеттик мекемелердин аталыштары, географиялык аталыштар, товардык белгилер, фирма, компаниялардын аталыштары да мамлекеттик тилде болушу кажет. Мыйзамдын 32 беренесине ылайык мамлекеттик тилди билүүгө тийиш болгон. Ошондой эле аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү кызматкерлердин тизмеси аныкталган. Ага депутаттар, улуттук банктын күч органдарынын кызматкерлери, соттор, прокурорлор, адвокаттар, нотариустар, билим берүү мекемелеринин кызматкерлери, дарыгерлер жана башкалар киргизилген.
Суктандым. Роман Власов Акжол Махмудовдун тарыхый жеңишине реакция жасады. Эки жолку Олимпиада чемпиону Роман Власов кыргыз балбаны Акжол Махмудовдун эки жолу катары менен дүйнө чемпиону болгонуна реакция жасады. Акжол баатыр мен суктандым, арстандай эле күрөштү жана натыйжалуу жыйынтык. Эки жолку чемпион кыргыз туугандарыбызды Айсулуу жана Акжолдун жеңиши менен куттуктайбыз деп жазды социалдык тармактагы баракчасына Власов. Акжол Махмудов дүйнө чемпиондугунун финалында азербайжандык Занан Сулейманов менен кезгелип, аны 1-1 эсебинде жеңип алган. Муну менен Акжол Махмудов Кыргызстан тарыхында катары менен эки жолу дүйнө чемпиону болгон алгачкы балбан болду. Акжол Махмудов дүйнөлүк рейтингде 1-орунга көтөрүлдү. Кыргыз балбаны Акжол Махмудов Белградда өтүп жаткан дүйнө чемпиондугунан кийин өзүнүн салмак категориясында 1-орунга көтөрүлдү. Кыргыз балбаны 100 000 упай менен 1-чиге жайгашты. 2-орунга армениялык Малха Самоян 77 100 упай менен жайгашса, 3-чү 72 275 упай менен венгриялык Золтан Ливай ээледи. Кече 22 сентябрда Акжол Махмудов Белградда өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда алтын байге утуп, Париж 2024 жайкы Олимпиада оюндарына жолдомо алган.